Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку соттун судьялыгына мурдагы депутат Садыр Жапаров жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын жетекчиси болгон Данияр Нарымбаевдин ишин караган Жаңыл Мамбеталыны сунуштады. Маселе кечөө парламенттин тармактык жыйынында каралып, аны депутаттар бир добуштан колдоп беришти. Бирок элекүлү Исхак Масалиев Жаңыл айымдын бул кызматка келүүсүнө анчейин ичи чыкпай, бир катар ыңгайсыз суроолорун ага узатты. Чечим Садыр Жапаров боюнча чечимсиз кабылганса? Каралган. Абне ошол кылмыш ишти толук далилдер сиздин пикириңиз боюнча жетиштүүбү? Чет жакта жүрүп митинг уюштуруп Каптагаевди барымтага алып тиешеси барбы? Ошол иш боюнча бир кылмыш иш менен эмес, 5-6 иш бөлүнүп келген да. Ошолордун арасында жанагы катышкандар, кармагандар бөлүнүп. Акыркы ушу каралган иш ушу өзү Садыр Жапаровдун иши каралган. Коллегия тарабынан райондун чыккан өкүмү өзгөртүүсү. Бирок Каптагаев өзү менде эч кандай доомат жок деп арыз менен кайрылып турду сизге. Билет. Эмне үчүн аны эске алган жоксуз? Себеби кандай десем, жабырлануучу катары Эмиль Саламатович соттук отурумдарга катышкан. Өзүнүн көрсөтмөсүн берген. Ошол көрсөтмөлөргө баа берилген. Жаңы кызматка аттанган Жаңыл Мамбеталы буга чейин Бишкек шаардык сотунда жана Свердлов райондук сотунда иштеген. Ал эми Свердлов сотунун судьясы болуп турган кезинде Альфа Телеком компаниясына байланыштуу ишти карап өкүм чыгарган. Депутат Исхак Масалиев Жаңыл Мамбеталы кезегинде бирөөлөрдүн тапшырмасын аткарып жасаган ишинде кетирген кемчиликтери бар экенин айтат. Пикирим боюнча чечим адилеттүү болгон эмес. Себеби Садыр Жапаров кандай иш аракет кылган күндө деле ал чет өлкөдө болчу. Анан жанагы Эмиль Каптагаевди барымтага алган же ошол жерде ызчы болгонго түзмөсө тиешеси далилденген болгон деп эсептебейм мен. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул соттун чечими атайын бир тапшырманы аткаруучу деп эсептеш керек да. Ошондой сотторду жогорку сотко барганда мен корком. Ачык айтканда бул эмнегедир бийликтин тапшырмасын аткарып соттордун бири да. Калыс жана адилеттүү чечим учурда кыргызстандыктар үчүн маанилүү дешет айрым укук коргоочулар. Мындан улам саясий буйрутманы аткарып, анын аркасынан кызматка көтөрүлүп жаткандардан тең салмактуу чечимдерди күтүүнүн кажети жок дейт Рита Карасартова. Анткени азыр жергиликтүү соттордун маселесин өлкө башчысы чечет. Аны парламент карап, басымдуу бөлүгү аргасыз кандидаттарды колдоп беришет. Балким тазаланууга барам деген үмүттөрү бар болуш керек. Бирок эмнегедир ушу аябай көп ошолорго мындай көп арыз түшкөн, көп наразы болгон кишилердин өйдө жакка көтөрүлүп атканын көргөндөн кийин балким тазаланууга деле кадам таштай элекпиз, балким тазалануу бизге кереги жокпу деген мындай өкүнүчтүү нерселер деле болуп калат да. Жаңыл Мамбеталынын маселеси жогорку кеңештин жалпы жыйынында бүгүн каралды. Жыйындын жүрүшүндө бул айымга карата бир катар кайчы пикирлер айтылып, депутат Жанар Акаев Жаңыл Мамбеталынын жогорку соттун судьялыгына келишине каршы экенин ачык эле билдирди. Эски системада иштеген, буйруктарды аткарып жүргөн соттордон башка деле Кыргызстанда 6 миллион адамдын ичинде абдан таза, мыкты жаш балдар бар. Ошол эле Британиядан юридикалык илимди жактап келген жап-жаш жигиттер жүрөт, кызматта эмес. Коомдук иште, ар кандай эл аралык уюмдарда жүрүшөт. Ошондой кыз жигиттерди эмне үчүн көрбөй атасыңар, мен билбейм да. Коомдо бурулуш жасай турган, накты адилеттүүлүккө бел байлаган адамдар бар. Урматтуу Курманбек мырза, кийинки бир кандидаттарды караганда, ошондой адамдарды алып келсеңер, биз мындай кубаттап, коштоп, биздин дагы үмүтүбүз жанып бир мындай колдоп бермекпиз. Айрым эл өкүлдөрүнүн каршы пикирине карабай, Жаңыл Мамбеталынын талапкерлигин 85 депутат колдоп берди. Ошентип көпкө созулган талкуунун жыйынтыгында жогорку соттун жаңы судьясы ант берип, колдоого алган депутаттардын ишенимин аткарарын айтты. Рахмат. Урматтуу депутаттар, көрсөткөн ишенимдериңерге чоң рахмат. Мен силерди эч качан уят кылбайм. Зара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.